Assalamu алейкум. Жалпыңыздарга суроо. Бул сүрөттөгү жигиттер ким? Тагыраак айтканда, жумуштап чарчап, үлгүрөсө да тынбаган, тынч олтурса дароо уйкуга башы кыйшайган бул жигиттер ким? Ооба. Дароо курьер болуп иштеген кыргыз мигрант деген ой келет. А бирок чындыгында андай эмес. Булар кимдер, билесизби? Булар курьер эмес. Булар Кыргызстандагы той аш шерине, черная касса, жентек, юбилей, туулган күн, 30 жылдык, 40 жылдык бүтүрүүчү кече жана түрдүү оюн зооктордун, ошондой эле эскиси турса да жаңы үй куруу, кымбат унаа алуу, эл катары шуба кийүү, килем пардаларды, идиш аяктарды эпсиз жаңылоонун демөөрчүлөрү. Жалпы кыргыз элинин кайрымдуу жаш меценаттары, спонсорлору. Дагы бир суроо. Бул жашыл жашик эмне? Деги ичинде эмне бар, билесизби? Ооба. Албетте, бул жашиктин ичи толо акча, пул. Каалаганча ала бересиң. Кудуң жомуктогудай эч түгөнбөйт. Айылдан алоо балам десең эле дароо ичин ачып туруп акча жөнөтө салат. Ал эми ал акчаларга биз кой коюп тойго барабыз, суузар тебетей кийебиз, үйдөн эмес кафе ресторандардан тамактанабыз. Кыскасы болушунча тайраңдайбыз. Эмнеси бар экен? Бар эле ошентип атпайбы? Бала дегенди эмне үчүн тарбиялайсың? Ошол мени баксын деп чоңойтосуң да. Эшектей иштеп баксын мени. Элдин балдары деле кыйналып атат. Жалгыз эле менин балам беле. Орусиянын суун алдырып аткан ден соолугунун кереги эмне? Ден соолукту Кудайым бекер берген го бизге. Бекерди эле иштетиш керек да. 30-га чыкпай туруп балаңдын боору, бөйрөгү ооруганы менен эмне чатагың бар? Үйлөнбөй, же турмушка чыкпаса эмне болуптур? Шашпай болот да баары. Эң башкысы жакшы жерде иштеп, акчаны тынбай эле салып турса болду. Бирок балдар жөнөткөн акчага өзүлөрү үчүн үй салып, мал кылып, же бир өндүрүш ачып эмне кылабыз? Айгокуй, эл эмне дейт анда? Кояндан көрө эл катары эле бололу. Андан көрө ойноп, күлүп, акчаны чачып жыргап алалы. Жаш эмеспи? Өздөрү үйлөнүп кийин үй салганга, мал жан кылганга деле жетишет да. А балдар үйлөнөм десе, макул, 500 000 таап кел деп коебуз. 2 жылда ичпей жебей таап келсе, ага кошумча 300 000 кредит алып, той беребиз. Анан жаш жубайлар 40 күн бирге жашай электе, экөөнү ажыратып, уулубузду кайра жөнөтөбүз Орусияга. Төлөсүн да кредитте. Мен төлөмөк белем. Эмнеси болсо да эл катары той берип, башыбызды бийик көтөрүп жүрөбүз го. Бала чакасы көбөйсө, аны алып калып тирүүлөй жетимдерди багууга да даярбыз. Эң башкысы баягы сырдуу жашиктен акча салып турса эле болду. Жылына 100дөгөн груз 200 келип жатса да, бир саамга ойлонуп, кайра эле унутабыз. Аны эстей бергенде эмне? Андан көрө кечке жук какенин тоюна барып, бир бийлеп чер жазып алалы. Же болбосо ошол жердеги сулуу артист кыздарга 5000 сом кыстарып, бетинен бир өбүп алган жакшы эмеспи? Кризисти уруп ойнойбузбу? Каада салт, үрп-адат, нарк-населибиз бар да. Анда кыргызчылыгыбыз кайда калды? Москвада жаш кыздарыбыз түнкү клубтарда жүргөнүнө деле макулбуз. Акча жөнөтүп атат. Эми жаш мезгилде жаштыктын доорун сүрсүн да. Ичсе ичсин, бизге көрсөтпөй тамеки тарса деле боло берет. Турмушка чыкканда эмне? Төрөйт. Бала багып олтурат анан үйдө. Андан көрө жаш мезгилде ойноп алсын да. Болбой баратса бир баланы багып алат. Же для себя бирди төрөп алып жашай берет да. Эң башкысы акчаны эле жөнөтүп турса, шаардан бир үй алып коебуз. Ал жактагы балдарыбыз жетишпей атса, бул жактагы 11-классты бүтүргөндөрүн экспорттоого да даярбыз. Окуп эмне кылат? Көрүп атпайбыз окугандарды. Андан көрө иштесин, акча тапсын. Түү түкүргөн кыргызым, тарткылыгың али алдыда. Урматым менен Нуриет Абдулазиз.